балдар айткылачы. Биз кайсы өлкөдө жашайбыз? Кыргызстан. Ой, туура айтасыздар. Кыргызстан мамлекетинде жашайбыз. Мына картада карасаңар, Кыргызстан мамлекети. Мына көрдүңөрбү? Биздин кичинекей болсо дагы дүйнөгө өзүнүн манасы менен, дүйнөгө өзүнүн чыңгызы менен таанылган өтө бай, өтө жаратылыш кооз мамлекетте жашайт экенбиз. Ал эми балдар, силер дагы Кыргызстандагы өзгөчөлүгү бар. Кыргызстан тоолуу мамлекет. Мына бул картадан карап көрөлүчү. Могу жерди карасаңар, бул жердин бардыгы тянь-шань тоо кыркалар экен. Эми айткылачы, силер эс алганды жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Бишкек шаарында ар түрдүү эс алуу жайлары бар. Ошол жерге барып дайыма эс аласыңар. Бирок силер тоого барып, жаратылышка барып, эс алганды жакшы көрөт болушуңар керек, Ооба. Анда балдар, бүгүн биз жаратылышка саякат кылып, тоого саякатка барып келбейлиби? Кандай дейсиңер? Кошуласыңарбы? Ооба. Балдар, биз бүгүн тоого саякатка барат экенбиз. Анда айткылачы, тоого саякатка бараарда тоолор жөнүндө бир кичинекей ырларды билесиңерби? Кана ким билет? Айта койчу. Жайы кышы кетпеген өмүшү алатуу, асман менен тирешкен бейдиси алатуу. Азамат, биздин Байсултан, биздин ала тоону барктап, даңктап, ыр айтты, Молодец, азаматсың. Эми балдар, силер айткылачы, тоо деген эмне экен, я? Тоо деген эмне экенин билесиңерби, я? Кана, бул жерде тоонун макети турат. Биз тоо, бул жер бетинин, биз жашаган жер бетинин түз аймактарынын акырындык менен бийикке көтөрүлгөн. Көрдүңөрбү? Улам бийиктеп көтөрүлгөн аймагы бул жердин эмне деп аталат экен? Тоо деп аталат экен, Ала карасаңар, мына этеги, андан кийинки бул бөлүк мөңгүгө чейинки бөлүгү. Бул мөңгүгө чейинки бөлүктө өсүмдүктөр жана жаныбарлар кеңири таралат экен. Андан кийинки бөлүк, бул эмне бөлүк билесиңерби балдар? Ооба, мөңгү. Эми бери карагыла, балдар, мен силерге бир нерсе айтып берем. Тоо жөн эле бир нерседен турбайт да, тоо жер кыртышынан турат экен. Эми жер кыртышы кандай түзүлүштө болот экен? Бул жерде мен силерге салыштырып көрсөтүп коеюн. Мына бери карагыла балдар. Тоо кыртышы катуу заттардан, тоонун тоонун ичин карасаңар, ичинде элестеткен катуу заттардан турат экен. Бул жерде катуу заттар болгондо эмнелерди көрүп турасыңар? Таштарды көрүп турасыңар, Андан кийинки бөлүгү бул кумдуу бөлүк экен. Кана айткылачы, таштарды майдалап жиберсеңер эмнеге айланат? Кумга айланат экен, Андан кийинки бөлүгү топурак. Топуракта эмнелер жашайт? Өз жаныбарлар, курт-кумурскаларда жашайт. Анан өсүмдүктөр болсо өсөт экен. Ушунун бардыгы биригип өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү бардыгы биригип, биздин топурак биригип биосфераны түзөт экен, Мына көрдүңөрбү? Биздин өсүмдүктөр ушундай деңгээлде өсөт экен. Булар эми балдар, биз эми ушул өсүмдүктөр дүйнөсү биздин топуракта кандай болот экенин, кантип өсөт экенин биз азыр эксперимент жүргүзүп көрөлү, тажрыйба. Ал үчүн эмне кылабыз? Бир 2 кашыкты аласыңар дагы, астыңардагы стаканга куюлган суу бар, ошол стаканга 2 кашыктан акырын шашпай топурактарды салабыз. Эми акырын суунун үстүндөгү калкып калган, калкып бир нерселер турабы? Ошолорду алгыла, акырын аралаштырып туруп. Акырын болду. Алабыз. Ой, азамат, гүлдүн тамырын көрүп аттым. Могул жерде чын эле гүлдүн тамыры, кичинекей
üzülüp kalgan gülдүн тамырларын көрüp atırız. Biz bu tajriba menen bizdin toprakta ösümdüktөр jana жаныбарлар дүйнөсү кеңири кездешет. Topraktardын özüşünü, ösümdüktörдүн özüşünü topraktın en zor faydası var ekeni gördük. Mına balдар, bizdin toğunun özüşünü ösümdüktörдүн jana жаныбарлардын faydası en zor eken. Beni karayız. Жылына ösümdüktör gülдөй, жалбырактарын чыгарат. Жалбырактар күз келгенде түшөт. Алар болсо чирийип, мына тоодо чирийиткен дагы тоонун өзүшүнө алып келет экен. Тоо bir жылда 1 сантиметр өзөт экен. Балдар карасаңар, мынчалык өзөт экен. Колуңар менен гана мынтип көргүлөчү. Мына ушунчалык өзөт экен биздин тообуз 1 жылда. А силер 1 жылда канча өзөсүңөр? Мынча өзүп калышыңар мүмкүн, мынча өзүп кетишиңер мүмкүн. А тоо деген мынчалык өзөт экен. Ошон үчүн тоонун биздин тоолор жаш тоолор экен. Топурактын биз түзүлүшүн көрөлү. Кана топурак негизи 3кө бөлүнөт экен, составы. Биринчи кумдуу топурактар, экинчи арсен топурак, ылайсың. Үчүнчүсү болсо таштардан турат экен. Мына балдар, азыр биз биринчи тажрыйбабызда көрсөткөн стакандагы сууларга акырын биринчи кумдарды алабыз. 2 стакан кумду тарелканын бир бурчуна салабыз. Ташты копкойбуз. Кумдан алабыз. Кумдардан кезек менен алгылап, тарелканын кумдан алгылап, акырын жылдыргыла. 2 кашык алабыз кумду. Ошол жерге салгылап, мындай. Салдыңарбы барга? Сезип 2 кашык кум ал дагы. Кана мен салып берейинчи силерге. 2 кашык алгыла дагы. Молодец. Силердин астыңардагы стакандагы суу мына алгыла. Ошол стакандагы суудан жамгыр деп элестетебиз. Тып өзүңөр айтпаңарбы? Ошол суудан 2 кашык алып, акырын кумдун үстүнө койгула. Акырын. 2. Колдар менен кармап алгыла стаканды. Акырын. Кана эми кумдун үстүнө 2 кашык суу куйганда эмне болуп калды? Кумуңар бири-бирине жабышып, биригип калдыбы? Жок, Азамат. Сен туура айтасың, Байсултан. Кумдар бири-бирине жабышкан жок. Анткени булар силер элестеткен мунун таштардын майда бүрбүкчөлөрүнөн пайда болгон. Ошон үчүн булар сууда кумдуу жерлерде карасаңар бири-бирине бирикпейт. Урушпайбыз балдар. Акырын салабыз. Салдыңарбы? Эми ичине тамчылатып суу куйгула. Суу куйсаңар жанагындай эле акырын суу куясыңар. Суу куйдуңарбы балдар? Эми көргүлөчү. Мынакей кубанычтыкы сууну куйду. Топурактар эмне болуп калды бири-бири менен? Жанагы 2 дос кызыңар бири-бириңер менен жана урушуп атсаңар, азыр болсо экөө жарашты, туура айтат. Экөө жарашып алып, кучакташып алып кетип баратышат. Мына момундай зат пайда болдубу силерде? Эми бул качан пайда болду? Күнгө коюп койсок, бир аз суусунун баары сорулгандан кийин ушинтип чокморлошуп калат экен. Бул өсүмдүктөрдүн тамырларын бекем кармап, өсүмдүктөрдү жакшы өскөнгө шарт түзүп берет экен, көрдүкпү? Экинчи кана дагы бир тажрыйба жүргүзүп көрөлү. Тоолорду элестетебиз. Мына элестетсеңер, тоолор эмнелерге бай? Мына жерде турат. Эмнелерге бай? Таштарга бай, Кана таштарды алып азыр көрөлү.
ташта тоодо жамгыр жааганда эмне болот экен? Эми таштарга актын суудан өткөрөт. 2 кашык сууну, 2 кашык сууну куясың. Кана, кандай болду? Мага айткылачы. Суу куйганда. Бул жана биз биринчи көрсөткөндөй ылайга окшоп бири-бирине биригип калдыбы? Суу менен таш эмне болду? Кана айткылачы өзүңөр. Эмне айта алат? Ташка суу койсо, таш деген таптаза. Суу таштын бетин суулап, анан эмне болду? Агып кетти. Сууга жуктубу, аралашып калдыбы суу менен? Жок, суубуз агып кетти. Силер тоого барганда элестеткиле, жана жалтаңдардын үстү дагы жылмакай болуп жамгыр жааганда сууланып эле калат экен. Бул анткени кандай зат? Кандуу зат. Азамат зат. Көрдүңөр да, эгерде мөңгүлөр өзүнүн кандай десем, эгерде мөңгүлөр көп ээрип кете турган болсо, эмне пайда болот? Эмне болот? Эгер мөңгүлөр көп мындай өзүнүн көп ээрип кетсе, эмне болот? Суу көп пайда болот, дагы суунун запасы түгөнөт экен, Мисалы мөңгүлөр кандай десем, мөңгүлөр бат тез ээрип кете турган болсо, суунун запасы түгөнүп калышы мүмкүн экен. Келечекте бир нече жыл өткөндөн кийин биздин Кыргызстан сууга бай, Эми мөңгүлөрдүн ээрип кетпеши үчүн, убагынан тез ээрип кетпеши үчүн биз экологиябызды сакташыбыз керек экен, Дүйнө жүзүндө көптөгөн завод, фабрикалар, биз айдап жүргөн авто, унаалар укмуш көп газдарды чыгарат, балдар угабыз. Ошол газдар силерге айткам, озон катмарынын тешиктеринин чоңоюп кетишине алып келет экен. Эгерде озон катмарынын тешиктери чоңоюп кетсе, күн бизге тик тиет дагы биздин мөңгүлөрүбүздүн ээрип кетишине алып келет экен. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мөңгүлөрдү сакташ үчүн экологиябызды бузбай, ар кандай көп жана автоунаалардан чыккан газдардан, түтүн чыгарган завод, фабрикалардан азайтышыбыз керек экен, Булар дайыма каякты көздөй агат экен. Ой, азаматтар, мына тыпылдап агып атат, көрдүңөрбү? Ылдый көздөй агып отуруп, булар өзөндөрдө сууларды пайда кылат экен, Биздин адам затына эң керектүү суу. Суунун даамы барбы? Кана жыттап көргүлөчү. Даамы жыты. Өңү кандай? Суунун өңсүз болот. Ак болуп турабы. Биз буга топурак салып койгон үчүн гана өңүн өзгөрттү. Жыты бар бекен, жытта кылат. Жыты жок. Өңү өңсүз. Ичпегиле балдар. Мына суубу, бул суубу, канкан муз, бул суу, Ал эми жана биздин булуттар дагы газ түрүндө болот экен. Катуу газ түрүндө бул булуттар экен, Суулар суюк, мына силер өзүңөр көрүп тургандай, катуу муз. Анан кийин биздин газ түрүндө болот экен, Билдикпи? Эми балдар, биз саякатка тоого барып келдик. Тоо менен таанышып келдик. Силерге бүгүнкү сабак жакты деп ойлойм. Жактыбы? Биз дайыма тоону коргоп, тоонун 1 сантиметр өсүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Мөңгүлөрдүн өзүнүн шартынан эрте ээрип кетпешине шарт түзүп турушубуз керек экен, Кичине да болсо салымыбызды кошушубуз керек экен. Кана бүгүн
Баарыңар сабакка аябай жакшы катыштыңар, тажрыйбаны жакшы жасап бердиңер. Мен силерге аябай ыраазымын. Кана өзүбүздү өзүбүз мактап кол чаап коелу.